Алло. Алло, салам алейкум. Кандайсыз? Жақсы. Жата элек белем? Дүштө болчумун да. Зарядка деле телефон. Жата элек белем? Телефон. Зарядка деле. Жакшы эле, тынч эле. Неме, сен бүгүн бир жыйын өтпай мен сага дайындаган баланы эмне бүгүн тилдедиң беле? Ооба. Эмне тилдедиң аны? Ой, вообще кош эле эч нерсе билбейт экен алгачы. Жок, сен эми мындай кыл. Сен менин дайындаган баланы кайра билбейт экенде, ман уни жалгыз бала, мен айтпам, жалгыз бала. Ал аслы өлүп калышы мүмкүн сенчи. Ал намазданып жүрөт дейт азырчы. Жок, ошону кичине бир нерсе билсин деп мен атайын неме кылып атам анчы. Сен жакшына кабыл айтсаң, аны жакшына кабыл айтпайсың. Сен кайра аны элдин көзү ат муну издесең, тиги бала азыр аяк эметип эртең зайым жазам деп атат дейт атчы. Өзү мындай экен да. Ошо мен аны жана өткөндө айтпадым беле. Бир неме вакант бар ал жердечи. Мен аны эч кимди албай кармап турам атайын ал жергечи. Анан болгону бир 2 эле жумуш кылат экен. Даже ошону да айта албай, мен ага эч нерсе эмесмин. Не иш кыласың десем эле айта албай эле ошону деп атпайбы. Анан начальниги деген мындай экен. Мен сага айтып берейинби? Начальниги бияктык бала. Ал менден барганын билет экен алчы. Мен айтып баягы мурда муну Осмондун доогына киргиздим. Буга айтышсам сага. Ошондон бери ошону гына визит этет да мунучу. Ким начальниги? Нормальный. Мунун начальниги биякта эч ким кылган жок экен муну азырчы. Ошол киши, ошол начальниги муну гына визит эткен постоянно ошонун кишиси деп. Тигилерде белки кийинки келгендер дагы уккан да, сенден присутствиеңчи. Анан ошондон бери муну гына визит эткен мунучу бул баланы мага айтпайт аны. Мен билбейм, мен укканыма бир жума болду буквально. Анан мен ошон үчүн дайындагам, мен мына баланы карап кой депчи. Сен эртең жашына калып чыгырып. Ал начальниги өзү кыйратып аткансып аны неме кылып экен. Ал деле эчтек келбейт экен начальниги деле. Начальник вообще начар бала дейт. Зам начальник тем более дейт. Анан бул баланы гына визит эткен. Анан сен кошуп бүгүн кошуп эметип койчуң, тиги бала мен эртең займ жазып берип алсыз жумуштан атат деп жалгыз бала. Бирөөнүн үйдүн бири жалгыз баласы. Мага караштууларды айтып ошончу дайындап атат. Сен кара бүгүн отуруп элдин көзүнө сен отделдин көзүн тилдеп коюпсуң, ал бала вообще намаздан жүрөт дейт. Неге булар тиги начальнигимди асылат дейм, генеральный деп мен генеральный тийише турган киши мен ушунча деңгээлге жетип калдымбы деп аябай намазданып атат дейт ал балачы. Жок, ал ошол эле мен аны сизге айтпадым эле, карап коем депчи. Маселе жок, карап коебуз. Просто кичине окуп бир нерсени немете болду эле мен аны өзү үчүн эле алчы. Бир нерсе биле болсо жакшынакай ого айтып коюп. Бала деген элдин көзү мени жаман кылды деп намаздан жүрөт дейт. Именно мага келип ушинтип айтты элдин көзү. Сен аны айдан чыгып албай. Сен мондай экенсиң деп айтып койбойсуң бары жактан өзүнчөчү. Сен даярданып кой, элдин көзү менен мотив сап койсуң мүмкүн сени. Азыр сен биздин бала экенсиң. Бизге киши айтты деп каражастан айтып койсуң аны. Мен эртең неметип коем анан, эртең өзүнчө чакырып туруп, өзүнчө сүйлөшөм аны. Эртең чыгырып өзүң жакшына калай балам. Сен мен кече кишинин азыр элиңе чыгат өтүп койсуң тармага, мен жетекчи катары сен мага кишинин бир нерсе билип алсың деп айтканым ал. Сен ага тарма балам. Сен мага дайындаган киши. Сен кимдин кишисиң билем мен. Ал киши мага дайындады деп жакшына калып сүйлөп коюңчу. Алла, мен onun биринде барам, айтпайсың понедельник барам, анан да сүйлөшөбүзбү? Хорошо, мен аны эртең чакырып өзүм сүйлөшүп коем. Анан мага чалып айтып кой ошончу. Мен сүйлөшүп койдум да, мага сөзсүз чалып айтып кой. Эртең чалып коем мен ага. Анан мен муну сага жөнөтмөй өткөндө, могу бир видео связь кылып коюп көтөрүп койчу депчи болгон баланы. Азыр. Өткөндө жөнөткөнүңүзбү?